hakkının Mekke doğru. 1. bölüm. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө келгенге чейин болгон окуялар. Пайғамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам түпкү ата теги. Алла Таала адамзаттын түпкү атасы Азирети Адамды жараткан эле. Адам алейхиссалам башын көтөрүп, асмандан өтө көркөмдүү нур менен Ахмад деп жазылган бир ысымды көрдү. Кызыгып, минтип сурады: "О жараткан, бул эмне болгон нур?" Алла Таала айтты: "Бул сенин урпагыңдан чыккан бир пайгамбардын нуру. Анын аты көктө Ахмад, жерде Мухаммед. Эгер ал болбосо, сени да жаратпас элем." Биз терең ыйманыбыз менен кабыл алган бул улуу чындыкты ошондон миллиардтаган жылдардан кийин дүйнөгө келген ошол нурдун ээси да анык айткан эле. Күндөрдүн биринде сахабалардан Абдулла бин Жабир радиаллаху анху минтип сурайт: "О Аллахтын элчиси, баарынан мурун Аллахтын эмнени жараткандыгын айтып бересиңби?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жоопту берет: "Баарынан мурда сенин пайгамбарыңдын нурун өз нурунан жаратты. Ал нур Алла Тааланын кудурети менен каалагандай кезип жүргөн. Ал убакта лаух калам да, бейиш тозок да, периштелер да, асман жер да, күн ай да, адам баласы менен жиндер да жок эле. Ааламды жаркын кылган нур акыры эң биринчи Азирети Адамдын бешенесине жарык берди. Андан кийин пайгамбарлардан пайгамбарларга өтүп олтуруп, Ибрахимге алейхиссалам чейин келди. Андан пайгамбарлык улуу Азирети Исмайылга өткөн. Пайгамбарлардын бабасы болуп эсептелген Азирети Ибрахимдин эки уулу болгон: Исхак жана Исмайыл алейхиссалам. Ал уулу Исхактын алейхиссалам урпагынан бир канча пайгамбардын келерин Алла Тааланын илхамы менен билген. Бирок өтө сүйгөн аялы Ажардан туулган уулу Исмайылдин алейхиссалам урпагынан бир пайгамбардын келер келбеси белгисиз болчу. Ошентсе дагы Ибрахим алейхиссалам акыр заманда бир улуу пайгамбардын келе турганын билчү. Ошол себептен соңку пайгамбарлардын жанынан артык көргөн уулу Исмайылдын тукумунан келишин каалачу. Азирети Адам жер бетиндеги алгачкы ибадат жай болгон Каабаны биринчи болуп курган жана ал имарат кылымдар өткөндөн кийин урап, жер менен жексен болгон эле. Азирети Ибрахим бул ыйык имараттын кайрадан курулушу үчүн Алла Тааладан буйрук алып, уулу Исмайыл алейхиссалам менен бирге дароо курулуш иштерин башташат. Каабанын курулушу бүтөрү менен ата бала колдорун көктү көздөй жайып, Алла Таалага мындайча жалбарышат: "О жараткан эгебиз, уругубуздан чыккан момундардын арасынан бир пайгамбар жөнөт. Ал аларга аяттарыңды окусун, сенин китебиңди жана даанышмандыкты үйрөтсүн. Аларды, пенделерди күнөөлөрдөн тазаласын. Ошондон кийин жараткан чын пейилден чыккан бул дубаны жоопсуз калтырбай, Азирети Исмайылдын тукумунан келген пайгамбарлардын башчысы катары пайгамбарыбыз Мухаммедти саллаллаху алейхи вассалам жиберүү менен алардын дубасын иш жүзүнө ашырды. Бул чындык тууралуу ааламдын улуу урматтуу пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам мен атам Ибрахимдин дубасынан жаралганмын деп айтат. Азирети Исмайылдын уул неберелери барган сайын көбөйүү менен Араб жарым аралынан бардык тарабына тарайт. Алардын ичинен Аднан уулдары, алардын ичинен Мудар уулдары жана алардын ичинен Курайш уруулары башкалардан өзгөчө жана жогору тургандыгы менен белгилүү болгон. Курайш уруусунун ичинен Хашимилер уруусу башкаларга караганда көбүрөөк атак даңкка ээ болчу. Бул тууралуу пайгамбарыбыз төмөндөгүдөй айтчу: Аллах Ибрагим уулдарынан Исмайылды, Исмайыл уулдарынан Кинана уулдарын, Кинана уулдарынан Курайшты, Курайштан Хашим уулдарын,
Хашим уулдарынан мени тандап алган. Бардык тарых булактары көрсөткөндөй, адамдын урматтуу пайгамбарынын саллаллаху алейхи вассалам 21 атасына чейинки ата теги төмөнкүлөр болуп эсептелет. Биринчи Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам, экинчи Абдулла, үчүнчү Абдул Муталиб, өз аты Шайба, төртүнчү Хашим, бешинчи Абдуманаф, Мугира, алтынчы Кусай, жетинчи Килаб, сегизинчи Мурра, тогузунчу Кааб, онунчу Луай, 11-ci Galib, 12-ci Fihr, 13-cü Malik, 14-cü Nadir, 15-ci Kinana, 16-cı Huzayma, 17-ci Mudrika, Amir, 18-ci İlyas, 19-cu Mudar, 20-cı Nizar, 21-ci Maat, 22-ci Adnan. Аламдын улуу урматтуу пайгамбарынын саллаллаху алейхи вассалам чоң аталары ушундайча уланат. Ар бири атак даңкка ээ, ар бири уруулардын башчысы, өз чөйрөсүнүн көрүнүктүү адамдары болушкан. Келечектеги пайгамбар чоң атасынын бешенесиндеги жаркыраган нурдан белгилүү эле. 21-ci атасынан аркы теги. Тарыхчы санжырачылардын айтымы боюнча, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам 21-ci атасы болуп саналган Аднан, Азирети Ибрахимдин тукумунан чыкканы талашсыз. Аднан менен Ибрахим пайгамбардын арасында өтө узак убакыт өткөн. Айрым санжырачылар алардын арасында 40 урпак оошконун айтышат. Ушундан улам арадагы өткөн убакыттын канчалык узактыгын байкоо кыйын эмес. Бул себептен пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам 21-ci атасы Аднандан Ибрахим пайгамбарга чейин болгон экинчи топтогу ата бабаларынын тизмеси бир-бирден так аныкталган эмес. Кээ бир санжырачылар 7 ата менен, кээ бирөөлөрү болсо 9 ата менен Азирети Исмаилге пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам тегин улаган. Мындан улам арада бир топ эле ата бабалардын аты билинбей, оош кыйыштык көрүлгөнүн байкоого болот. Ал эми айрым тарыхчы санжырачылар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Аднандан Азирети Ибрахимге чейинки туташкан экинчи топтогу ата бабаларын төмөнкүчө баяндайт. Биринчи Аднан, экинчи Уд же болбосо Удат, үчүнчү Мукаввим, төртүнчү Нахур же Сарих, бешинчи Тайрах, алтынчы Яруб, жетинчи Яшжуб, 8-ci Nabit, 9-cu İsmail aleyhissalam, 10-cu İbrahim aleyhissalam. Tarıkçı İbn İshak пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам ата бабаларынын тегин тектеп, мындан дары көздөй сүрүп олтуруп, Азирети Адамга алейхиссаламга чейин жеткирген. Бирок башка булактарда бул ата тегин сүрүштүрүүгө карата бирдей пикир сакталган эмес. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам атактуу бабалары. Чындыгында ааламдын мырзасынын касиеттүү нуру маңдайында аманат катары жаркыраган бардык бабалары тууралуу так маалыматтарга ээ эмеспиз. Анын бабаларынын ичинен кийинки замандагылары тууралуу гана маалыматтар бар. Биз бул жерде пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам атактуу бабалары жөнүндө кыскача баяндап өтмөкчүбүз. Кусай. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам 4-чү бабасы. Кусайдын өз аты Зайд болгон. Ал чөйрөсүндө белгилүү атактуу инсан эле. Анын Зухра деген жалгыз бир тууганы болгон. Азирети Адамдан алейхиссалам бери келе жаткан нурга ээ болуу убактысы эки бир туугандын ичинен Кусайга насип болгон. Балдардын улуусу болгондуктан үй бүлөгө баш көз болуу милдети да ага жүктөлгөн эле. Кичине кезинен кыраакылыгы менен көзгө урунган Кусай кийин чоңойгондо Меккенин кадыр барктуу адамдарынын бирине айланган. Ал өзүнүн иш билгилиги, жөндөмдүүлүгү жана адилеттүү чечимдери аркылуу кыска убакыттын ичинде Мекке калкынын арасында зор ишенимге жетишти.
Ушул себептен Меккени башкаруу укугу ага ыйгарылды. Ал эң биринчи болуп Меккени айыл конуштарга бөлүп иреттеп, ар бир урууну өзүнө ажыратылган конуштарга жайгаштырды. Меккенин орчундуу иштери анын үйүндө талкууланып чечилчү. Каабанын үстүн жабуулоо милдети, ажыга келгендерди иче турган суу менен камсыз кылуу милдети, согушка чыккан учурда желек кадоо жана Меккедеги кеңеш жыйындарын башкаруу сыяктуу зарыл иштер ага тапшырылган эле. Каабанын маңдайындагы эшиги, Каабага маңдай тескей келтирилип курулган алгачкы үй да ага таандык эле. Бул үй кезегинде Меккенин өкмөт үйү өңдүү болгон. Башкача айтканда, Мекке шаар башкармалыгынын ар кандай иштери каралчу. Парламент имараты сыяктуу эле. Кусайдын бул сарайы тарыхта Дарул Надва, жыйын короосу деген ат менен белгилүү болгон жана хижраттан жарым кылым кийинки убакыттарга чейин өз калыбында сакталып турган. Кусай Меккеде элдин баарына кадыр барктуу, сыйлуу адам болгон. Маңдайында жаркыраган пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам тиешелүү нур аны бүт Мекке калкынын сүймөнчүк адамына айландырган эле. Ал бир топ картайып калган кезинде атадан калган салт боюнча үй бүлөнү башкаруу укугун уулдарынын улуусу Абдуд-дарга тапшырып, «Сүйүктүү уулум, сени ушул элге башчы кылып бекитемин» деди. А бирок Абдуд-дар бул чоң милдетти аркалап кете алгыдай абалда эмес эле. Ал бир аз жөндөмсүз чыгып, өмүр бою атасынын ордун толтуруп кете албады. Анткени сүйүктүү пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам асыл нуру анын маңдайында эмес, өзүнүн кичине иниси Абдуманафтын маңдайында жаркыраган эле. Анын Хашим, Абдушамас, Мутталип жана Науфал аттуу 4 уулу бар болчу. Хашим пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бабасы. Меккенин кадыр барктуу адамдарынын бири болгон Хашим соода иштери менен алпурушчу. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам нуру анын маңдайында ого бетер көркүнө чыгып жаркырап турган. Ушул нур жаркынына ылайык анын адамдык артыкчылыктары да көп эле. Ал айрыкча жоомарт инсан болгон. Бир кургакчылык жылында эл аябай мүңгүрөп, Меккеде жегенге нан табылбас болду. Ал Шамдан алдырып келген таза буудайдын унунан ак нандарды жаптырып, бир топ төө жана койлорду курмандыкка чалган. Нан жана эт чорпо менен меккеликтердин баарына чоң сый тамактарды берип турган. Хашим жакшы адеп ахлактуу, жөндөмдүү, акылман жана жоомарт адам болгондуктан баарына кадыр барктуу өзгөчө ордунан улам анын уруусунан аты да кийинчерээк анын ысымы менен аталып калат. Ошого пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам уруусунун аты да Хашимийлер деп аталып калган эле. Хашим 4 эркек балалуу болгон. Алар Шайба, Абдул-Мутталип, Асад, Абу Сайфи жана Надла. Ошол балдардын ичинен Шайба менен Асадтан гана урпак уланган. Бирки экөөнөн тукум калган эмес. Шайба болсо пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам чоң атасы эле. Ал эми Асад болсо Азирети Алинин энеси Фатиманын тайекеси болгон. Кызыктуусу, Асадтын жалгыз уулу Хунайндан да тукум уланбагандыктан Хашимийлердин бардыгы тек гана Абдул-Мутталип уулдарынан таралып көбөйгөн. Шайба, Абдул-Мутталип. Шайба пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам чоң атасы. Шайба төрөлгөн кезде ак чачтуу болгондон улам ага ушул ысым коюлган. Шайба, ак чачтуу деген мааниде. Абдул-Мутталип анын лакап аты болсо да, ушул аты менен элге таанылып белгилүү болгон. Бул лакап ат ага кандайча коюлуп калганы тууралуу кызыктуу аңгеме бар. Шайба кичинекей кезинде Мадинадагы тайекелериникине барып жашап калат. Бир күнү айылдын ичиндеги курбу балдары менен Мадинадагы бир аянтта жаа тартып, ок атуу жарышын өткөрүп жатышкан. Балдардын арасында Шайба маңдайында жанган пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам таандык нур менен даана айырмаланып турду.
Балдардын бул жарышын көрүүгө келген жоон топ чоңдор да карап турушкан эле. Жаа тартуу кезеги шайбага келгенде жебени жаага салып туруп өзүнө ишенген түрдө кере тартты. Демин ичине тартып жебени кое бергенде ок туура барып бутага кадалды. Көпчүлүк ага таңыркай карап калышканда ал өзүнүн бул ийгилигине сыймыктана кубанып толкундануу менен айтты: мен деген Хашимдин уулумун. Мен чөл мырзасынын уулу болсом, аткан огум сөзсүз бутага тиет да. Жарышты көргөнү келген чоңдор шайбанын бул мактаныш сөздөрүн толук угушту. Харис бин Абдуманав уулдарынан бирөөсү анын жанына келип өзүнөн сураштырган соң, анын чын эле Хашимдин уулу экенин тактап билди. Бул адам Меккеге кайтып баргандан кийин болгон абалды тайекеси Мутталипке айтып берди. Жана мындай жөндөмдүү зирек баланы алыскы жат элге узак тургузуу туура эмес болорун түшүндүрдү. Мутталип бул сөздөн кийин дароо Меккеден Мадинага барып, Шайбаны алып Меккеге кайтты. Мутталип тууганын уулу Шайбаны ээрчитип, Меккенин көчөлөрүн аралап кире бергенде, бул кайсы бала деп сурап калышты. Көз тиеби деп чочулаган Мутталиптин оозунан менин кулум деген сөз чыгып кетти. Ал үйүнө жетип келгенде, аялы Хадича да ошол эле суроону берип калды эле, ага да менин кулум деп жооп берди. Эртеси тайекеси алып берген жарашыктуу кийимдерди кийип, Меккенин көчөлөрүндө ойноп жүргөн Шайбаны көргөн адамдар анын ким экенин сураштыра баштады. Билгендер бул Абдул-Мутталип, Мутталиптин кулу деп жооп беришти. Ошентип, ошол күндөн кийин ким экени анык билинсе да, Шайбанын лакабаты Абдул-Мутталип болуп аталып, ушул аты менен элге таанылды. Абдул-Мутталиптин түшү. Арадан көптөгөн жылдар өттү. Ааламдын улуу пайгамбарына саллаллаху алейхи вассалам тиешелүү болгон нур Абдул-Мутталипти Курайштын башчылык кызматына жеткирди. Аптаптуу жай күндөрүнүн биринде Каабанын жанындагы Хажыр деген жерде көлөкөдө уктап жатып, Абдул-Мутталип түш көрөт. Түшүндө бир киши ага ордуңдан туруп Таибаны каз дейт. Таиба деген эмне деп сурайт. Бирок ал киши суроосуна жооп бербестен көздөн кайын болот. Уйкусунан ойгонгон Абдул-Мутталиптин акылы айран. Таиба деген эмне? Таибаны кайдан казуу керек? Түшүнө анчалык маани бербестен бир күн, бир түн өткөрөт. Эртеси күнү ошол эле жерде кайрадан жатып уктап кетет. Ошол эле адам кайра түшүнө кирет. Ордуңдан тур. Барраны каз. Түшүндө Абдул-Мутталип таңыркап кайра сурайт. Барра деген эмне? Ал киши дагы эле эч кандай жооп бербестен көздөн кайын болот. Абдул-Мутталип ал күндү көргөн түшүнүн таасири менен өткөрөт. Эртеси күнү да дагы ошол жерде уктап калат. Ошол эле киши пайда болуп, тур ордуңдан. Маднуннаны каз. Терең уйкуда жаткан Абдул-Мутталип андан Маднунна деген эмне деп сурайт. Бирок ал адам дагы жооп бербестен көздөн кайын болот. Абдул-Мутталиптин кызыгуусу акыркы чегине жеткен эле. 3 күн кайра-кайра көргөн түшүнүн жөнөкөй түш эместигин сезип турду. Бирок маанисин түшүнбөгөн, түшүнүн жандырмагы да белгисиз эле. 4-күнү күнү дагы ошол эле жерде уйкуга кеткен Абдул-Мутталип баягы адамдын келгендигин көрөт. Ал бул жолу мындай дейт. Замзамды каз. Абдул-Мутталиптин Замзам деген эмне? Кайсыл жерде деген суроосуна анын жообу мындайча болду. Замзам деген эч качан түгөнбөгөн, соолубаган суу. Меккеге келген ажылардын сууга болгон муктаждыгын аны менен камсыз кыласың. Ал Каабадагы курмандыкка чалынган малдардын каны төгүлгөн жери менен алардын кыктары көмүлгөн жердин ортосунда
Сен ал жерге барганда ала канаттуу карга келип, ал жерди тумшугу менен чокулайт. Ал жерде кумурсканын уясы да бар. Уйкудан ойгонгон Абдулмуталип бул жолу толкундана сүйүнүп турду. Себеби ал көргөн табышмактуу түштөрүнүн жандырмагы болгон, көмүлүп орду билинбей калган Замзам кудугу тууралуу мурда да көп уккан болчу. Бирок анын так ордун эч ким билчү эмес. Себеби бир замандарда ушул чөлкөмдө жашаган журхумдуктар чабуулга учурап, Меккеден башка жактарга ооп кетерде, Каабанын бардык асыл буюмдарын Замзам кудугуна толтуруп, үстүн топурак менен көмүшүп, билинбес кылып бекитип кетишкен экен. Ошол убакыттан бери Замзамдын аты бар, заты жок болчу. Абдулмутталип ошол түштөн кийин Замзамдын ордун таап, аны казууга толук милдет алгандыгын түшүндү. Ошол замат түшүндө көрсөтүлгөн жерге барды. Так ошол учурда алаганат карга учуп келип, бир жерге конуп, тумшугу менен бир жерди чокулап, кайра учуп кеткенин көрдү. Абдулмутталип төбөсү көккө жете сүйүндү. Көп жылдардан бери эл оозунда айтылып келген, бирок көмүлүп калган, өмүргө өмүр берген бул кудукту таба алса, аны эл кызматына берип, урматына ээ болмок. Замзамдын ордун тапкандан кийин иманы казуу иши калды. Бул ишти башкалар менен бөлүшүп, бул сырды башкаларга ачкысы келди. Ошондуктан эртеси күнү жанына жалгыз уулу Харисти алып, болжогон жерде каза башташты. Бир топтон кийин Замзам кудугунун тегерете ташкын алган дубалы менен кудуктун тегерек оозу пайда болду. Абдулмуталип сүйүнүчтөн, толкундануудан өзүн кармай албады. Көргөн көзүнө бир ишенип, бир ишенбеди. Ал көрүнгөн нерсе чын эле кудуктун тосулган оозу болчу. Такбир келтире баштады. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Абдулмуталип жана Курайыштын чоңдору. Абдулмуталиптин мындай аракеттерин башынан бери байкап турган Курайыштар бул ишти уруу башчыларына билдиришти. Бир нече убакыттан кийин Курайыштын уруу башчылары казылып жаткан жерге келишип, Абдулмуталипке: "Эй, Абдулмуталип, бул бабабыз Исмайылдын кудугу. Анда биздин да үлүшүбүз бар. Бул ишке бизди да катыштыр" дейт. Абдулмуталип: "Жок туугандар, мен силердин өтүнүшүңөрдү аткара албаймын. Себеби бул ишти аткаруу мага гана тапшырылган. Ошого бул ишти мен гана аткарышым керек" дейт. Абдулмуталиптин бул жообу Курайыштын төбөлдөрүнө жаккан жок. Арасынан Ади бин Науфал мындай дейт: "Сен жалгызсың. Уулуңдан башка таянар да эч кимиң жок. Сен кантип анан бизге каршы чыгып, бизге моюн сунбайсың?" Бул сөз Абдулмуталиптин ичин өрттөп кеткендей болду. Себеби Курайыштар аны эч кимиң жок деп кемсинтишчү. Бул сөздөн аябай ызаланганын эч кимден жашырган жок. Ичи уйгу-туйгу болуп ызаланып, заманасы куурулуп турду. Бир окумга чейин капаланып үнсүз, сөзсүз отурду. Андан кийин ичиндегисин жашыра албады. "Демек, сен мени жалгыз болгонум үчүн кемсинтип жаткан турбайсыңбы?" Алардан эч кандай жооп болбогондон кийин бир азга ойго батып турду да, асманга алаканын жайып: "Аллахтын алдында ант беремин. Эгер Аллах мага 10 уул берсе, алардын бирөөсүн Каабанын жанында курмандыкка чаламын" деди. Абдулмуталиптин бул сөздөрү дуба да, касам да, арноо да болуп калды. Шамга сапар тартуу. Окуя ушуну менен бүтпөсү билинип эле турду. Абал өтө курчуп кеткен эле. Мурунда ушундай кээ бир маселелерге байланыштуу көп учурда согуш өртү тутанып кетчү. Муну жакшы билген Абдулмуталип кудукту казуу ишинен баш тартып, бул маселенин бир калыс тарабынан чечилишин сунуш кылды.
Сунушту баары тең колдошту. Калысты дароо такташты. Ал Шамда жашаган Саад бин Хузайм эле. Агаларынын бир нечесинин коштоосунда Абдул-Мутталип Курайш урууларынын манаптарынын бир тобу менен Шамды көздөй жол тартты. Бирок аларды тагдыр сапар үстүндө токтотту. Абдул-Мутталиптин жана жанындагылардын суусу аптаптуу чөлдүн ортосунда түгөнүп калат. Бул алар үчүн айгышкан душмандын чабуулуна учурагандан да коркунучтуу иш эле. Абдул-Мутталип аябай суусап, калган суудан беришкиле деп суранганда, Курайштын төбөлдөрү калган суу өзүбүзгө араң жетет деп суу беришпейт. Абдул-Мутталип жана анын жакындары өтө коркунучтуу абал менен бетме-бет калышкан эле. Арга издешсе да эч нерсе кыла албай олтурушту. Чөлдүн так ортосунда суу издөө закымдын артынан чуркоодон айырмасы жок иш эле. Абдул-Мутталиптин суу издегени. Абдул-Мутталип кантсе да суу издегенден үмүт үзгөн жок. Төөсүнө минип айланадан суу издеп жөнөдү. Башкалары болсо эрме чөлдө кайдагы суу? Баары бир өлүп калары болдук деп ойлошту. Абдул-Мутталип үзүлбөгөн үмүт менен какшыган чөлдө каны катып, шайы кетип, шалдырап баратты. Ага жүрөгү сууну таба турганын айтып жаткандай эле. Ааламдын мырзасынын куттуу нуру маңдайында жаркырап турган. Абдул-Мутталип бир коодон өтүп баратканда төөсүнүн буту кургак бадалдын арасындагы ташка урунуп, төө мүдүрлө түшүп, таш томолонуп кетти. Жыгылбаз үчүн төөгө бекем жабышкан Абдул-Мутталип кылчайып артына карады да көргөн көзүнө ишенгиси келбей турду. Анткени ысыгы мээ кайнаткан эрме чөлдө томолонгон таштын чуңкурунда мөлтүр суу турган эле. Ал төөсүнөн түшүп, кылычы менен таштын ордун сайганда мөлтүр суу оргуп чыга баштады. Кайра артты көздөй барып, жолдошторуна сүйүнө кыйкырды. Келгиле, баарыбызга жеткидей суу таптым. Бул абал жолдошторун аябай сүйүнүчкө бөлөйт. Өлүп баратып кайрадан жашоого кайтып келгендей эле болушат. Абдул-Мутталип жана анын жолдоштору суудан суусундугун кандыра ичишти. Төөлөрүн да сугарышты. Анан Абдул-Мутталип жанатан эле суу аяган Курайштарга кайрылып: "Сууга келгиле. Сууга. Аллах бизге суу берди. Өзүңөр да ичкиле. Төөңөрдү да сугаргыла. Болгула" деди. Курайштар булактын жээгинде уяла шылкыйып турушту. Өздөрү да ичип, төөлөрүн да сугарышкан соң чанаштарындагы сасыган сууну төгүп бошотуп, таза суу менен толтурушту. Курайштар Замзам кудугун казган кол тарабынан сунулган ушул мөлтүр сууну ичкенден кийин өздөрүн күнөөлүү сезишип, мурунку айткандарынан жанышат. Алар Абдул-Мутталипке мындай дешет: "Эй, Абдул-Мутталип, эми биз түшүндүк. Замзамды казуу сенин гана ишиң экен. Буга сен гана татыктуусуң. Биз мындан ары сени менен бул маселе боюнча талашпоого ант беребиз. Калыска баруунун да кажети жок. Артка кайтала." Ошентип, Шамга талашты чечүүчү калыс издеп барбастан кайра Меккени көздөй кайтышат. Меккеге баргандан кийин Абдул-Мутталип уулу Харис менен кудукту аягына чейин казып бүтүп, Замзамдын суусу атылып чыга баштаган. Казылган Замзам кудугунан кээ бир баалуу буюмдар да чыккан. Алардын арасында алтындан жасалган кийиктин 2 айкели жана кылычтар менен соот кийимдер да бар эле. Абдул-Мутталип ошол алтын буюмдарды ээритип, Каабанын эшигин каптаттырган. 10 уул жана Абдулла. Замзам кудугун тапкан кезде Абдул-Мутталип кырчын курак 40 жашка толгон эле. Ошондон 30 жыл кийин Алла Тааланын буйругу менен эркек балдарынын саны 10го жеткен болчу. Ушул кезде көптөгөн жылдар мурда берген убадасын эстеди. Эркек балдарынан бирөөнү курмандыкка чалмак. Бирок кайсы баласын чаларын өзү да билбейт.
баары тең бири-биринен өткөн сүйкүмдүү эле. Абдулмутталиптин балдарынын аттары мындайча: Аббас, Хамза, Абу Талиб, Абдуманаф, Зубайр, Харис, Хажыл, Муккавим, Абдулла, Дирар жана Абу Лахаб, Абдул Узза. Бирок алардын ичинен Абдулла баарынан өзгөчөлөнүп турчу. Ал Абдулмуталиптин 10 уулунун 8-чиси эле. Өң келбети менен да, адептүүлүгү, зээндүүлүгү менен да балдарынын ичинде чолпон жылдыздай жанып турар эле. Абдулмуталиптин уулдары менен кеңешкени. Абдулмутталиптин 10 баласы тең бойго жеткен эле. Убадасын унутпаган Абдулмутталип бир күнү аларды чогултуп, маселенин жөн жайын түшүндүрдү. Кантсе да алардын бирөөнүн курмандыкка чалуусу керектигин айтты. Балдардын баары тең буга жан дилдеринен макулдуктарын билдиришти. Анан атасынан минтип сурашты. Бирок муну кантип аткарабыз? Кимди курмандыкка чаларыңызды кантип тактайбыз? Абдулмутталип мындай абалда эмне кылышты жакшы билчү. Эски салтта талаштуу маселелер чучугулак тартуу жолу менен чечилерин эскертип, мындай деди: баарыңар тең бирден жеп алгыла. Анын кырына атыңарды жазгыла да кайрадан мага бергиле. Балдары айтылганды токтолбостон аткарышты. Абдулмутталип жебелерди алып түз эле Каабага барат. Маселени чечүүнүн жолу түшүнүктүү эле. Хубал деп аталган буттун алдында чучугулак тартылып, кимдин аты чыкса, ошол курмандыкка чалынмак. Мындай абалдарда Курайштар ушул арганы колдонушчу. Чучугулак кармоо. Абдулмутталиптин жанына эл чогулат. Колуна кармаган 10 жебени Аллахка берген убадасынан кайтпаш үчүн дароо калыстарга сунду. Ошол 10 жебенин ар биринде 10 баласынын аттары жазылуу эле. Кайсы гана жебеге туш келбесин, боор этинен бир бөлүгү кошо үзлөрү турулуу иш болчу. Калыс ошол жебелерден бирин тартып алды. Анын үстүнө мурунтан жазылган атты окуду. Абдулла. Мээримдүү ата адегенде укканына ишенгиси келген жок. Жебени калыстын колунан жулуп алып, кайра окуду. Абдулла. Абдулла. Көзү дароо жашка толуп чыкты. Тамагы ыйга муңдуу, мээрими жана аталык сезими козголуп, бир ирет болбойт деп кыйкыргысы келди. Бирок Алла Таалага берген убадасын эстеди жана болот сымал эрки менен сезимдерин тизгиндеди. Көңүлү чөңкү абалда Каабадан бурулуп үйүн көздөй үмүтсүз жөнөдү. Үйүндөгүлөр аны күтүп жатышкан. Эч кимисинин чучугулактын жыйынтыгынан кабары жок отурушкан. Абдулмутталип үйүнө кирип, жандай көргөн баласы Абдулланын бетине ийменип карады. Аталык мээрими кайра козголуп, ичи эңшериле түшкөндүктөн жүзүн башка жака буруп кетти. Сөзүн эки кылбаган уулдарын көп күттүргүсү келбеди да мындай деди: Уулум Абдулла, Аллах өзүнө арнап курман чалууга сени тандады. Бул сооптуу ишти бир туугандарыңдын арасынан сага насип кылды. Абдулмутталиптин үй бүлөсүн өрттөй аралаган бул кабар көз ачып жумгуча Меккенин көчөлөрүндө кайгы муңга бөлөдү. Абдуллабы? Абдуллабы? Ошол татынакай сүйкүмдүү жигит курмандыкка чалынат бекен деп бири-биринен таң кала сурап жатышты. Абдулмутталиптин жүрөгү ачышып, ичи өрттөнүп, мээрим сезими деңиздей толкуп турганына карабастан, сүйкүмдүү уулу Абдулланын билегинен кармап, аны түз эле Исаф Наила аттуу буттардын жанына алып барды. Нур жүздүү Абдулла да кадимки бабасы Исмайылдын өз атасы Ибрахимге баш ийгени сыяктуу баш ийүүнү көрсөтүп тургансыды. Жүзүндө кичине да болсо беймазалык, эканчы болуунун белгиси билинбейт. Абдулмутталиптин бир колунда бычак, экинчиси менен Абдулланы колунан кармап турган эле. Курмандыкка чалуу үчүн
баары даяр эле. Бирок ошол убакта Курайштын уруу башчылары келип калышты. Алардын бирөөсү мындай дейт: "Эй, Абдулмутталип, эмне кылган жатасың?" Абдулмутталип нур жүздүү уулуна карап туруп: "Муну курмандыкка чаламын" деп жооп берет. Бул жооп турган көпчүлүк арасында таң калууну, нааразычылыкты пайда кылат. Арасынан бирөө көпчүлүктүн алдына чыгып: "Эй, Абдулмутталип" дейт. "Сен Меккенин эң акылдуу адамдарынансың. Сен ушундай иштерди жасасаң, сенден кийин эл сенин жасаганыңды жасабаспы? Ар ким өз билгениндей уулун курмандыкка чалса, келечегибиз эмне болот?" Турган көпчүлүк Абдулмутталиптин бул ишине каршы болчу. Бирок уулуна болгон чексиз мээримине карабастан, жараткан алдында берген сөзүн аткаруу керек эле. Себеби жараткан анын бир кездеги дубасы үчүн бири-биринен сүйкүмдүү 10 эркек уул тартуулады. Курмандыкка чалбоо ал үчүн жаратканга кыянаттык кылган болоор эле. Анан Абдулланын тайекеси Абдулла бин Мугира ортого түшүп мындай деди: "Эй, Абдулмутталип, Аллах алдында жүйөлүү бир чоң себеп болбогондон кийин сен аны курмандыкка чала албайсың. Аны куткаруу үчүн керек болсо, баардык малыбызды берүүгө даярбыз." Абдулмутталиптин уйгу туйгу болгон ички дүйнөсү да ушул эле нерсени каалап турган эле. Бирок болоттой катуу эрки жумчара турган эмес. Курайыштар менен бирге уулдарынын да жалбарганы натыйжа бербегенден кийин мындай бир сунуш кылышат: "Эй, Абдулмутталип, Абдулланы жаныңа алып Шамга бар. Ал жерде акылман жана табып бир аял бар. Батыштан, чыгыштан түрдүү кыйын маселелерин чечүү үчүн көп адамдар ага кайрылышат. Ага барган адамдардын ар биринин маселесине бир чара табат. Албетте, сен үчүн да бир чара көрөр. Абдулланы курмандыкка чалуу керек десе, макул, сен аны курмандыкка чаларсың. А эгер баарыбызды бул кайгыдан куткарар бир чара көрсөтсө, анда ошого жараша иш кыларсың." Бул пикир Абдулмутталипке жакты. Ошол замат Абдулланы жанына алып Шамды көздөй жолго чыгат. Мадинага келгенде табып аялдын Хайбар деген шаарда экенин билишип, ал жерден Хайбарга келишет. Арафа деген табып аялды ошол жерден таап, болгон иштин баарын түшүндүрүп беришет. "Силерде бир адамдын куну канча?" 10 төө. "Барып 10 төө даярдаңыз. Балаңыз менен 10 төөнү алып чучугулак кармалчу жерге барыңыз. Бир жакка 10 төөнү, экинчи жакка уулуңузду коюп, экөөнүн ортосунан чучугулак кармайсыз. Эгер төөлөргө чыкса, төөлөрдү курмандыкка чалып, уулуңузду куткарыңыз. А эгерде уулуңузга чыкса, төөлөрдүн санын дагы ошончо көтөрүп, жараткан сизден ыраазы болгонго чейин чучугулак тартууну улантыңыз. Качан гана төөлөргө чыкса, аларды союп курмандыкка чалыңыз. Ушул жол менен жаратканды да ыраазы кылуу менен уулуңузду да курмандыкка чалуудан куткарган болосуз." Айтылган сөздү туура көргөн Абдулмутталип сүйүнүштөн төбөсү көккө жеткендей болду. Убакытты текке кетирбестен ошол замат Меккеге жол алат. Мекке калкы бул кабарды укканда кубанычтары койнуна батпай сүйүнүшөт. Чучугулактын жыйынтыгы. Меккеге келгендин эртеси күнү Абдулмутталип уулу Абдулланы жана 10 төөнү Каабанын жанына алып барат. Табып аялдын айтуусу боюнча Абдулла менен 10 төөнүн ортосуна чучугулак кармашат. Абдулмутталип сүйүнүштүү түрдө кызматчыга башта дейт. Чучугулак Абдуллага чыгат. Төөлөрдүн саны 20га чыгарылат. Кызматчы кайрадан саадактан окту тартат. Кайрадан Абдулланын аты жазылган ок чыгат. Төөлөр 30га чыгат. Кайрадан Абдулланын огу чыгат. Төөлөрдүн саны 40 болот. Ок кайрадан Абдуллага чыгат. Төөлөр 50ге көбөйөт. Абдулланын аты жазылган ок эмнегедир кайра чыгып жатты. Төөлөрдүн саны 60, 70, 80, 90 болду. Эмнегедир
башка бир ааламдан буйрук алып жаткандай эле. Абдулмутталиптин акылы айран болуп, ар бир чучугулактын алдында колдорун көккө жайып ичинен дуба кылып жатты. Акыры төөлөрдүн саны 100гө жетет. Кайрадан ок тартылганда кызыгуу менен карап тургандар эс ала түшкөндөй болушту. Анткени ок төөлөргө чыккан эле. Баарынан да Абдулмутталиптин көздөрү сүйүнүштөн жанып турду. Бирок ал өзүн кармап, Аллахтын алдында 3 жолу кайра чучугулак кармайм. Жаным жай алсын дейт. Чучугулак 3 жолу кайталанат. Ар жолкусу сүйүнүштүү болуп жатты. Себеби ар биринде ок төөлөргө чыгып жатты. Бул сүйүнүчүн Абдулмутталип Аллаху акбар, Аллаху акбар деп жаратканга ыраазычылык билдирүү менен дуба кылды. Ошентип Абдулла курмандыкка чалынуудан куткарылат. Жандай көргөн баласынын курмандыкка чалынуудан куткарылганынан улам кубанычы койуна батпай, Абдулмутталип 100 төөнү Сафа менен Марванын аралыгына алып барып, катарынан курмандыкка атап чалдырды. Меккеликтер курмандык төөлөрдүн этинен каалашынча пайдаланышты. Ошол күндөн бери карай Курайштыктардын арасында бир адамдын куну 100 төө болуп белгиленип, ушул адат уланды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да бул жөрөлгөнү мурункудай калтырган эле. Абдулла Абдулмутталиптин 10 эркек баласынын 8-инчиси эле. Тулку бою, оң келбети жана мүнөзү жагынан бир туугандарына салыштырмалуу айырмаланып турчу. Жарык дүйнөгө көз жарары менен атасынын чекесинде жаркырап турган нур анын чекесине өткөн эле. Бул нур анын жамалына өзгөчө көрк берген. Бирок эч ким мунун себебин биле алган эмес. Абдулланын ар намыстуулугу. Ошол күнү мына бул окуя болгон эле. Элдин баары иштин натыйжасына кубанып, чучугулак кармалган жерден үйлөрүн көздөй тарай баштаган. Абдулмутталип да сүйүктүү уулу менен бирге шаарга бет алды. Каабанын жанынан өтүп баратканда атасынан бир топ артта келаткан Абдулланын алдынан бир келин тосту. Бул келин Абдулланын сулуу келбетине куса болгондордун бири. Варака бин Науфалдын карындашы Рукия эле. Рукия да агасы Варака сыяктуу эски ыйык китептерди көп окуган. Ал китептерден акыр заманда келүүчү пайгамбардын белгилерин окуп жатка билген бирөө эле. Ал Абдулланын жүзүндөгү ошол кезге чейин башка эч кимде көрүлбөгөн өзгөчө жаркын нурду байкап, акыр заман пайгамбарынын белгилери менен байланыштырып, өз ичинен тымызын ойлонуп жүргөн. Бул сыймыктуу адамды башкаларга тарттырып койбош үчүн демейки сулуулугу менен уятын да эстен чыгарып, Абдулланын алдына бетме бет келип күңкүлдөдү. Жаш жигит, бир аз токтой турчу. Кайда баратасың? Атам менен үйгө баратам. Келин бул түз, сыпайы жоопко көп алаксыбастан маселени кабыргасынан койду. Абдулла, мени менен дароо үйлөнөсүңбү? Абдулланын жүзү заматта кып-кызыл боло түштү. Ар намысынын бетин ачкысы келген бул келиндин сунушуна маани бербестен бурулуп баса береринде Рукия болбой жолун тороду. Анткени кантип болсо да аны өзүнө имерип алгысы бар эле. Өз каалоосун башка бир сунуш менен ишке ашыргысы келип, мындай деди. Эгерде мени менен үйлөнүүгө макул болсоң, бүгүн сен үчүн курмандыкка чалынган төөлөрчө көп төөлөрүм бар. Алардын баары сеники болот. Абдулла бул кызыктуу сунушка да көңүл бурбастан, ар намысын айгинелеген ушул жоопту айтты. Арам иштин ачуусу өлүмдүн ачуусунан да жаман. Адалдын даамы ширин. Эй келин, кайда барсаң да аяламдын көзүнчө адалынан изде. Ар намысы бекемдер уяты менен динин жан үрөп коргойт. Алар намысы жоктукка кантип даай алат. Бул кескин жоопту берип бүтүп, сулуу Рукиянын капалуу, таңыркаган көз караштарын артка калтырган Абдулла өз жолун улантты. Бир топ мезгилдер өткөн соң
Amina айымга үйлөнгөн Абдулла Меккенин көчөлөрүнүн биринде ошол Рукия менен кайра жолугуп калды. Бул жолу Рукиянын ага кичине да кызыкканы байкалбайт. Тескерисинче кайдыгер мамиле жасады. Абдулла мунун себебин сураганда: Баягы кездерде маңдайыңда укмуштай нур жаркып турчу эле. Ошол нуруңа арбалып ашык болгонмун. Бирок азыр ал нуруң көрүнбөйт. Ооба, Абдулланын маңдайында жаркырап турчу нур чын эле өчкөн болчу. Себеби ал нур ааламдын мырзасына кош бойлуу болгон сыймыктуу эне Амина айымга көчкөн эле. Тегинде Абдуллага ашык болгон аял заты ушул Рукия эле эмес болчу. Бүтүндөй Курайш кыздары, жаман кулк мүнөздөрдөн таза, баарына жагымдуу бул жигиттен үмүттүү эле. Болгону анын жүзүндөгү жаркындын сыры кайда жатканын түшүнчү эмес. Абдулланын Амина менен баш кошуусу. Абдулла күн санап баралына жетип, келбети, сулуулугу менен элди өзүнө тарта баштады. Бирок ал айланасындагылардан жасаган мамилелерине көп көңүл бурбастан өзүнүн ыйманын жана намысын сактачу. Сүйүктүү уулунун бойго жеткенин көргөн Абдулмутталип анын өзүнө ылайыктуу бирөө менен баш кошуусун каалачу. Бирок ага бардык тарабы төп келген бирөөнү табуу керек болчу. Абдулмутталип өзү каалагандай намысы таза бирөөнү да тапты. Бани Зухра уруусунун башчысы Вахб бин Абдиманафка барып, андан Амина аттуу кызын уулу Абдуллага аялдыкка беришин өтүндү. Вахб мындай өтүнүштү сүйүнүп кабыл алат. Абдулмутталип, бул сунушту сенден мурун эле алганбыз. Аминанын энеси өткөндө бир түш көрүптүр. Айтканына караганда үйүбүзгө бир нур кирип, айланага жарык чача баштаптыр. Мен дагы ушул түнү түшүмдө бабабыз Ибрахимди алейхиссалам көрдүм. Ал мага Абдулмутталип уулу Абдулланын никесин кызың Аминага мен кыйдым. Сен да аны кабыл ал деди. Бүгүн эртең мененден бери ошол түштүн таасириндемин. Качан келер экен деп силерди күтүп жаттым эле. Мунуккан Абдулмутталип сүйүнгөндөн Аллаху акбар деп такбир келтирет. Вахыптын кызы Амина сулуулук жагынан болсун, ахлак жагынан болсун, ата теги жагынан болсун, Курайш кыздарынын эң алдыңкысы катары белгилүү болчу. Ал бардык тарабынан Абдуллага ылайыктуу болуп, ошол убакта 14 жашта эле. Абдулла бул убакта 24 болчу. Көп убакыт өтпөстөн той өткөрүлүп, акыркы пайгамбар дүйнөгө келе турган үй бүлө курулду. Тойдон бир нече жума өтөрү менен көптөгөн кишилер тарабынан байкалган таң калыштуу окуя болуп өттү. Абдулланын маңдайындагы нур Аминанын чекесинде жаркырай баштаган. Демек, эми Амина ааламдардын мырзасы пайгамбарыбыз Мухаммедке саллаллаху алейхи вассалам кош бойлуу болуп калган эле. Абдулланын каза болушу. Жаш үй бүлөнүн куралгандан бери бир нече ай өткөн эле. Абдулла бир соода кербени менен кошо Шамга жол алат. Мына ошону менен Абдулла кайрадан кайрылып келген жок. Бир нече айдан кийин Меккеге кайткан соода кербенинде Абдулла жок болчу. Бир гана кайгылуу кабар келген эле. Абдулла Шамдан кайтып келе жатып, Мадинага келгенде ооруга чалдыккан болчу. Ошону менен жолдоштору аны ошол жердеги таекелердин биринин жанына калтырып кетишкен эле. Бул кабарды уккан Абдулмутталип уулу Харисти ошол замат Мадинага жөнөтөт. Харис Мадинага барганда болор иш болгон эле. Абдулла келешекте төрөлүүчү уулунун жүзүн бир дагы көрбөстөн түбөлүктүү ааламга жол алып, ошол жердеги Ади бин Нажар уулдарынан Набиганын үйүнүн короосуна коюлган. Харис бул кайгылуу кабарды Меккеге жеткирди. Меккеликтер көз ачып жумгуча кайгыга кабылышты. Абдулмутталиптин үй бүлөсүн терең кайгы каптаган эле.
Мекке калкы көз жаштары менен алардын кайгысына ортоктош болушту. Али жаш келин болгон Аминанын кайгысын айтууга сөз жетпестир. Кайгылуу кабарды укканда жан дүйнөсү эңшерилди. Бир нече күн көз жашын токтото алган жок. Ошол учурда адам баласынын көз жашынын өзүнүн нуру менен тазалай турган бир пайгамбардын дүйнөгө келишине 2 ай гана убакыт калган болчу. Аминайым өзүнүн башына түшкөн оор кайгысын көз жаштарын көлдөтө төгүп, ыргайлантып, кошок кылып кошту. Медерим өтүп дүйнөдөн, Меккенин коосу бош калды. Кайгыга салды жаш жанды, Хашим уулу бүт боздоп, караң түн эми башталды. Кабырга ажал айдаган, кабаттап кепин камдаган, кыраным сендей асылды, кыдырып таппас ааламдан. Жакындарың жыйналып, жаназаң ташый тыргалып, жан биригем сенден ажырап, жабыркап боздойм кыйналып. Сымбатың элден бөлөкчө, мээримдүү жоомарт жан элең. Мезгилсиз ажал жайратты, мээнетке челдин баг элең. Абдулладан калган мурас. Абдулла жаңы гана үйлөнүп, өз алдынча түтүн булата баштаган кезинде о дүйнөгө сапар тартты. Ошондуктан андан жарытылуу деле мал мүлк мураска калбады. Болгон мурасы булар эле. Умму Айман Барака деп аталган ааламдардын мырзасын өзгөчө сүйгөн кызматкер аял 5 төө, бир нече кой, бир даана кылыч жана азноолак күмүш акча. А бирок Алла Тааланын мээрими менен Абдулла аркасына 2 дүйнөнүн көсөмү болчу эң сыймыктуу уул калтырды. Нуру менен ааламды жаркыратар улуу инсан Мухаммед пайгамбарды саллаллаху алейхи вассалам калтырды. Пил окуясы. Адамзаттын кутулушуна себеп болчу пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө келишине аз гана убакыт калган. Каабага адамдар ар тараптан келип зыярат кылышчу. Каабага мынчалык көп адамдын келишин кээ бир кишилер кызганып көрө алчу эмес. Булардын бири Хабаш падышалыгынын Йемен башкаруучусу Абраха болчу. Абраха Каабага болгон адам агымын азайтуу үчүн Византия императорунун жардамы менен Оболу Сана шаарында Куллайс аттуу бир чиркөө салдырды. Ичин алтын күмүш менен аябай жасалгалады. Сыртын ар кайсы жерлерден алынып келген асыл таштар менен кооздоду. Мындай жасалгалуу чиркөө ошол кезде башка эч жерде жок эле. Муну менен Абраха өз оюнда Каабага келе турган адамдарды ушул жерге тартып, Каабага болгон адам агымынын алдын алуу ниетинде болчу. Абраха чиркөөнү салдырып бүткөндөн соң Хабаш өкүмдарына жагынуу ниетинде андан мактоолорду үмүт кылып кат жазат. Өкүмдарым, сиздин урматыңызга бир чиркөө курдум. Ушул кезге чейин арабы да, башкасы да мындайды кура албаган. Арабтардын ажыларын бул жерге бурмайынча токтоосуз аракет жасамакчымын. Бирок Абраханын бардык мындай чыгымдуу иштери натыйжа берген жок. Жасалган чиркөөнүн көз жоосун алган, кооздугун көрүш үчүн гана бир нече адамдар алыстан келишкен. Бирок Каабага болгон адам агымы күн өткөн сайын кайрадан көбөйө берди. Куллайстын булгануусу жана Абраханын чечими. Абраханын Каабанын ыйыктыгын жоготуу ниетин ишке ашыруу үчүн укмуштуудай чиркөө жасаткандыгын арабтар да билишти. Ошол убакта Кинана уруусунан болгон Науфал аттуу бир адам бир түнү бул чиркөөнүн ичине кирип, булгап салат да элине качып жоголот. Муну уккан Абраханын ачуусу башына чыгат. Бул ишти арабтардын бири жасагандыгын айтышканда, арабтар
мындай жорукту атайын мага каршы жасашты. Мен алардын каабасын жер менен жексен кыламын деп касам ичет. Андан кийин каабаны талкалаш үчүн Меккеге жортул жасоого даярдана баштайт. Абраха Хабаш башчысынан Махмуд аттуу атактуу согушкер пилди сурайт. Хабаш башчысы анын өтүнүчүн орундатат. Абраха жоокерлерин даярдап Меккеге багыт алат. Махмуд аттуу пили менен аскерлерин баштап келатканда, кээ бир араб уруулары бул зор кошуунга каршы аттанышат. Бирок алар Абрахадан жеңилүү ызасын тартышат. Абраха аскерлери менен Меккеге жакын Мугаммис деген жерге келгенде чалгынчыларын жөнөтөт. Чалгынчылар Меккеге чейин келип, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам чоң атасы Абдул-Мутталиптин 200 төөсү менен бирге Курайш уруусунун жана тихамалыктардын төөлөрүн карактап айдап кетишет. Ошол убакта Абдул-Мутталип Курайш уруусунун башчысы болчу. Абраха жана Абдул-Мутталип. Абраха өз элчиси аркылуу Курайштарга мындайча кабар жөнөтөт. Мен силер менен согушканы эмес, ушул сыйынган үйүңөрдү жок кылуу үчүн келдим. Эгер мага каршы чыгуудан баш тартсаңар, каныңар төгүлбөйт. Эгер Курайш уруусунун башчысы мени менен согушуудан баш тартса, менин алдыма келсин. Курайш башчысы Абдул-Мутталиптин элчиге берген жообу мындайча болду. Аллах алдында ант беребиз. Биз силерге каршы согушуудан алыспыз. Согушууга биздин күчүбүз да жетпейт. Бирок бул ибадат жай, Кааба, Аллахтын үйү. Аны бир гана Аллах өзү сактайт. Ал өзүнүн ыйык үйүн сактабаса, бизде Абраханы бул ишинен баш тарттыргадай күч жок. Ушул сүйлөшүүдөн кийин Абдул-Мутталип элчи менен бирдикте Абрахага барат. Абдул-Мутталиптин айбаттуу көрүнүшү бар эле. Абраханы сыйлуу коногу катары тосуп алып, эмне каалай тургандыгын сурады. Абдул-Мутталип мындай деди: жоокерлериң 200 төөмдү алып кетишиптир. Мен ошол төөлөрдү кайтарып бериңерди өтүнөм. Абрахага бул сөз анчалык жакпай. Сени көргөндө нарк нускалуу, улуу инсан деп ойлодум эле. Сүйлөгөн сөзүңдөн андай эмес экениңди түшүндүм. Мен сенин жана бабаларыңдын сыйынуучу жери болгон Каабаны жок кылуу үчүн келсем, сен ал жөнүндө ооз ачканда жоксуң. Кайдагы бир 200 төөнү сурайсың дейт. Абдул-Мутталип Абраханын маскаралаганына карабастан, мен төөлөрдүн гана ээсимин. Каабанын болсо өзүнүн коргоочусу, ээси бар. Албетте, аны өзү сактайт, деп жооп берет. Бул сөздөр Абраханы ачуулантып жиберет. Аны менден эч ким коргой албайт, дейт ал. Абдул-Мутталип кебелбестен, ал мени кызыктырбайт. Билгениңди кылып ал, дейт. Мындай маектерден кийин Абраха Абдул-Мутталиптин каракталып алынган төөлөрүн кайра берет. Абдул-Мутталип Меккеге келери менен болгон сүйлөшүүнү Курайштарга айтып берет. 200 төөсүн Алла Таала үчүн курмандык чалууга арнап коет. Меккенин бошотулушу. Абдул-Мутталип Абраханын зулумунан сактануу үчүн Меккени убактылуу таштап кетүүсүн калкка сунуш кылып, өзү бир нече киши менен бирдикте Каабага барып, дарбазасынын туткасын кармап туруп: "О улуу жаратканым, кул дагы үй жайын коргойт. Сен да өз үйүңдү коргой көр. Эртең башкалардын күчтөрү, аскерлери сенин күчүңдү билип жүрүшсүн" деп жалбарып дуа кылат. Мекке бошотулат. Калк тоо таштарга жашынып, Абраханын аскеринин эмне кыларын күтүп турушту. Мекке кароосуз, Кааба кароосуз, Курайш кароосуз.
кол даяр. Бирок эртеси күнү эртең менен Каабаны жер менен жексен кылуу үчүн Абраханын жоокерлери даярдыгын бүтүрүп бир гана белги күтүп турган эле. Бул биздин замандын 571-жылы Мухаррам айынын 17-си жекшемби күнү эле. Кошуун кыймылга өтө турган убакта Абраханын аскерлерине жол көрсөтүүчү милдетин аткарган Нуфайл бин Хабиб аттуу адам Махмуд аттуу пилге жакындап келип, кулагына мындай деп шыбырап коет: "Чөк Махмуд, аман соо келген жериңе кайт. Сен Аллахтын ыйык жериндесиң." Нуфайлдын мындай сөздөрүнөн кийин пил жерге чөктү. Аны кайрадан ордунан тургузуу үчүн жасалган аракеттер майнап берген жок. Башын Йемен тарапка багыттаса басат, Шам жакка бурса да басат. Бирок Каабаны көздөй бурса, буттары алсырап баспай, жерге чөгө калып жатты. Бул табышмактуу окуяга эч кимдин акылы жетпей, ар кимиси өзүнчө ой жоруп турган чакта Алла Таала Абабил деген ат менен Куранда аталган куштарды Абраханын жоокерлеринин үстүнө каптатып жиберет. Чабалекеге окшогон бул куштардын ар биринде төө бурчактай чоңдукта, бирөө оозунда, экөө чеңгелинде болуп, 3төн таш бар эле. Бул таштардын ар бири жоокерлерге тиер замат дароо жан таслим болуп өлүп жатышты. Таш жамгырына кабылган аскерлер көз ачып жумгуча кыйрады. Таш тийбегендери болсо качып, жандарын араң куткарып калышты. Абраха да ошол убакта өз жанын араң куткаргандардын арасында болчу. Ага да бир таш тийип жарадар болгондуктан кийин максатына жетпестен өлүп кетти. Ошол учурда Каабаны көздөй басуудан баш тарткан Махмуд аттуу пил аман соо кутулду. Алла Таала Абраха кошуунун Абабил куштары аркылуу талкалагандан кийин катуу жамгыр жаадырып, жамгыр сели өлүктөрдү деңизге чейин агызып салды. Алла Таала Куранда бул окуяны бизге төмөнкүчө кабар берет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысымы менен. Алам тара кайфа фа'ала раббука би асхабил фил. О Мухаммед, жаратканың пил ээлерин кандай жок кылганын көрбөдүңбү? Алам яж'ал кайдахум фи тадлил. Ал алардын Каабаны ойрон кылуу үчүн коллонгон бардык айла малдарын жок кылбадыбы? وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. Ал алардын үстүнө чоподон болгон таштарды ата турган топ-топ куштарды жиберип, فجعلهم كعصف مأكول. аларды курт кумурска тарабынан жеп чайнап ташталган саман сыяктуу кылып жиберди. Бул окуя сүйүктүү пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам адамзатка келе жатканына бир далил болчу. Анткени ал көздөрүн бул ааламга ачууга бир аз убакыт калганда ушул окуя болгон жана туулган жери сүйүктүү мекени Мекке, кыбыласы болгон Каaba укмуш туудай жана табышмактуу түрдө Абраханын талкалоосунан корголуп калган. Албетте Алла Тааланын кудурет күчү, албетте сүйүктүү элчисинин урматына бул ыйык ибадат жайды Абрахага таш талкан кылууга уруксат бербейт болчу.